Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация жетекчиси Акылбек Жапаров энергетика тармагындагы жасалып жаткан жумуштар жана энергиянын тартыштыгы боюнча кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге төмөндөгү себептерден улам кайрылууну туура көрдүм. Албетте, сындагандар дароо эле четтен чыгат. Мен аларды туура эле түшүнөм, анткени алар да биздин жарандар, биздин замандаштар, биздин эл. Сындаганга акыңар бар. Сынга чыдап келгем, дагы да чыдай берем. Анда кеп башынан болсун. 2005-жылы Акаевди кубалап Бакиевди алып келдик. Бардык тепкичтерди басып өткөн кадр жакшы иштеп берет деп ишендик дагы президент кылдык. Мен өзүм финансы министри болдум. Кийин экономика министри болуп дайындалдым. Ушул убактарда ар кайсы булактардан акча топтоп, Камбарата 2Гсин куралы деп Бакиевке сунуш киргиздим. Ошентип Камбарата 2Гси башталды. Біз сымылда деп курулуш иштери башталганда өзүм барып, ваше превосходительство деп уруксаат алып, курулуш боюнча жардыруу кнопкасын өзүм баскамын. Аны да азыркыга чейин мени шылдың кылып күлүп жүрөсүңөр. Ага деле терикпейм. Мен ошол жылдары аткаруу бийлигине аралаша баштап, ага чейин депутат гана болгом. Электр тармагыбыз кризиске батып бара жатканын дароо эле көрдүм. Өзүбүз суу башында туруп, кыштын күнү электр энергияны башка өлкөлөрдөн импорттап келип жатыппыз. Болгондо дагы накталай акчага сатып алып жүрүппүз. Ошол үчүн мен ГЭСтерди токтоосуз куралы деген сунушумду киргизип, Камбарата 2Гсинин биринчи агрегаты курулуп калган. Союз чачыраган мезгилден кийинки курулган көзгө басар жалгыз ГЭС ушул болду. 2020-жылга чейин мындан башка бир дагы ГЭС курулган жок. Ал эми бүгүнкү күндө мамлекеттин, элдин электр энергияны колдонуу талабы 2 эсеге өстү. А биз болсо дагы деле СССР куруп берип кеткен ГЭСтер менен олтурабыз. Электроэнергияны импорт алып келип жатабыз. Кудай жалгап 2020-жылы азыркы президентибиз Садыр Жапаров бийлик башына келип калып, ал кишиде ушул проблеманы дароо сезди. Өкмөттүн биринчи жыйынында тез арада ГЭСтерди куруп башташыбыз керек. Анан темир жолдун курулушун жандандыралы деген 2 негизги тапшырманы койду. Мына, азыр 50-гө жакын чакан жана орто ГЭСти. Кылым курулушу аталган Камбарата 1Гсин куруп жатабыз. Ушул жылдын аягына чейин ишке киргизиле турган ГЭСтердин тизмеси: Бала Саруу ГЭСи 25 мегаватт, Лейлек ГЭСи 6 мегаватт, Ысык-Ата ГЭСи 9,6 мегаватт, Исфайрам 1 ГЭСи 4 мегаватт, Алабаш 1 ГЭСи 4,5 мегаватт, Аксы ГЭСи 2,6 мегаватт, Айгыр Жал ГЭСи 2,4 мегаватт, Ленинпаль ГЭСи 2,3 мегаватт, Көгарт ГЭСи 6,7 мегаватт, Кыштут ГЭСи 1 мегаватт, Тосту ГЭСи 1 мегаватт, Белез ГЭСи 0,54 мегаватт, Курак Тектир 1,2 мегаватт, Кожо Кайыр 0,3 мегаватт, Кайнама 1 ГЭСи 9,6 мегаватт, CNA Energy жоопкерчилиги чектелген коому 2 мегаватт. 2024-жылдын аягына чейин ишке кире турган ГЭСтер: Буйга ГЭСи 6 мегаватт, Ысык-Ата 2 мегаватт, Актерек 4 мегаватт, Алай Гидро 9 мегаватт, Саркент ГЭС 2 мегаватт, Турген ГЭС 15 мегаватт, Бозучук 0,7 мегаватт, Жергес 6,2 мегаватт, Каражыгач 1 мегаватт, Сары Таш 1 мегаватт, Аманат 0,5 мегаватт, Адын Өңкөр 0,185 мегаватт. 2026 ишке бериле турган ГЭСтер: Папан ГЭСи 20 мегаватт, Орто Токой ГЭСи 21 мегаватт, Каракөл ГЭСи 18 мегаватт,
Лебединовка ГЭСинин реконструкциясы 3,4 мегаватт. Куланак ГЭСинин курулушу белгиленген кубаттуулугу 100 мегаватт. Курулуштун аяктоо мөөнөтү 2025 жыл. Ушул жылдын аягына чейин курулушу баштала турган күндөн энергия алынуучу станциялар: Астра жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 100 киловатт. Курулуш аяктоо мөөнөтү 2023 жылдын сентябры. Күн булагы жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 350 мегаватт. Курулуш башталчу мөөнөтү 2023 жыл. Аякталышы 2028 жыл. Алгачкы 10 мегаватт 2023 жылы. КГТУ күн энергиясы 80 киловатт. Курулуш аяктоо мөөнөтү 2023 жыл. Октябрь. Гонконг Green Light International күн энергиясы 100 киловатт. Курулуш башталчу мөөнөтү 2023 жыл. Декабрь. Нур кубат программа алкагында. 2024 жылдын аягына чейин ишке бериле турган күндөн жана шамалдан энергия алынуучу станциялар: Чакан ГЭС ачык акционердик коому күн энергиясы 100 киловатт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Алгачкы 10 мегаватт 2023 жылы. Күн жана шамал ассоциациясы. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Алгачкы 100 мегаватт. Эко Энерджи жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 150 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Бишкек Solar жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 300 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Аякталышы 2025 жыл. Метрум Тек жоопкерчилиги чектелген коому шамал энергиясы 200 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Goldwind Science and Technology Co. 3 гигаваттка чейин шамал. Nova Wind Росатом шамал энергиясы 600 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Алгачкы 100 мегаватт. China Power Engineering Consulting Group International Engineering Co. Ltd. Күн энергиясы 350 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Аякталышы 2025 жыл. 2025 жылдын аягына чейин ишке бериле турган күндөн энергия алынуучу станциялар: Solar Energy жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 300 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2025 жыл. Кыргыз Power жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 300 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2025 жыл. China Power консорциум күн энергиясы 1000 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2025 жыл. Алгачкы 500 мегаватт. Доминант энергия жоопкерчилиги чектелген коому күн энергиясы 200 мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2025 жыл. 2026 жылы ишке бериле турган күндөн энергия алынуучу станциялар: Moulin Energy Company Limited күн 1,5 миң мегаватт. Ишке киргизилчү мөөнөтү 2024 жыл. Аякталышы 2027. Токтогул ГЭСинин реконструкциясы белгиленген кубаттуулугу 1260 мегаватт. Аяктоо мөөнөтү 2025 жыл плюс 240 мегаватт. Үч Коргон ГЭСи белгиленген кубаттуулугу 180 мегаватт. Аякталышы 2027 жыл плюс 36 мегаватт. Камбарата 1 ГЭСи курулуш мөөнөтү 8 жыл. 2021 жылы курулуп баштаган, 2029 жылы бүтүш керек. Жалпы кубаттуулугу 1860 мегаватт. Камбарата 2 ГЭСи экинчи гидроагрегаттын ишке киргизилиши. Курулуш мөөнөтү 3 жыл, 2023-2026 жылдар аралыгы. Жалпы кубаттуулугу 150 мегаватт. Казарман ГЭСтеринин каскады. Ала Бугу ГЭСи 2027 жыл 600 мегаватт. Кара Булуң 1 ГЭСи 2027 жыл 149 мегаватт. Кара Булуң 2 ГЭСи 2026 жыл 163 мегаватт. Тогуз Тору ГЭСи 2028 жыл 248 мегаватт. Бардык курулуш 2028 жылы аяктайт деп пландалууда. Сары Жаз ГЭСтеринин каскады. Куйлук ГЭСи 2028 жыл 170 мегаватт. Эңилчек ГЭСи 2027 жыл 60 мегаватт. Кайыңды Эңилчек ГЭСи 2026 жыл 20 мегаватт. Акшыйрак ГЭСи
2031 жыл 350 мегаватт, Көкшал ГЭСи 2030 жыл 250 мегаватт, Куюкап ГЭСи 2029 жыл 250 мегаватт. Бардык курулуш 2031 жылы аяктайт деп пландалууда. Суусамыр Көкөмерен ГЭСтеринин каскады. Каракол ГЭСи 2027 жыл 33 мегаватт, Көкөмерен 1 ГЭСи 2029 жыл 360 мегаватт, Көкөмерен 2 ГЭСи 2031 жыл 912 мегаватт. Бардык курулуш 2031 жылы аяктайт деп пландалууда. Чаткал ГЭСинин каскады. Баркраус ГЭСи 2028 жыл 250 мегаватт, Төмөнкү Чаткал ГЭСи 2030 жыл 700 мегаватт. Бардык курулуш 2030 жылы аяктайт деп пландалууда. Мына ушул ГЭСтердин бүтүшүнө өзүңүздөр көрүп тургандай бир канча убакыт керек. Качан бул ГЭСтер курулуп бүтүп, ишке киргенде гана бизде электр энергиясы таңкыс болбойт. Импорт албайбыз. Тескерисинче, электр энергияны экспорт кылган өлкөгө айланабыз. Эгер ушул ГЭСтердин баары мурда эле курулуп калганда, азыр кыйналбайт элек. Эми эң негизги маселеге токтолоюн. Кыштын күнү электр энергияны үнөмдөп колдонгула деп энергетика министрлиги элге кайрылып жатат. Айрым жарандарыбыз болсо, андан саясат жасагылар келишүүдө. Мына өлдүк, кыштын күнү тоңобуз. Бул бийлик свет менен камсыз кыла албай калды деген сыяктуу сындарды айта башташты. Ооба, чындыгында быйыл кыштын күнү электр энергиясы дефицит болот. Анткени суу жылдагыдан аз болду. Суу аз болгон цикл жүрүп жатат. Кудай буйруп, жогорудагы ГЭСтерибиз бүтөр менен электр энергиясынын маселеси чечилет. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коелу. Электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо, кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер эң жок дегенде жылына бирден ГЭС куруп турса, 30 жылда 30 ГЭС туруп калмак. Эгер электр энергиясынын маселеси жол салуу, мектеп куруу сыяктуу көйгөй болгондо, азыр мектептерди, жолдорду салып жаткандай кылып эле 1 жылда чечип коет элек. ГЭСтерди курууга убакыт, кылдаттык, татаал долбоорлор талап кылынат экен. Башка өлкөлөрдөн, мисалы Россиядан, Түркмөнстандан азыр кошуналар аркылуу импорт алуудабыз. Бирок кыштын күнү Казакстан менен Өзбекстандын бизге электр энергиясын транзит кылып өткөрүп бергенге аба чубалгылары чыдабайт экен. Өздөрүнөн ашпайт. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, бизде азыркы өкмөттү туура түшүнүп, азыртадан электр энергиясын үнөмдөөгө өтөсүздөр деп ишенем. Дагы бир ачуу чындыкты айта кетейин. 2020 жылга чейин кошуна өлкөлөрдөн кыштын күнү электр энергияны накталай акчага сатып алып жүрүптүрбүз. Ал эми жайдын күнү кошуна өлкөлөргө сугатка суу агызганыбызда, эл аралык нормаларда суу башында турган өлкөлөр суудан ылдый турган өлкөлөргө суу берүүгө милдеттүүбүз. Шлюзду көтөрүп, бош эле агызып берип жүрүптүрбүз. Садыр Нуркожоевичтин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кошуна өлкөлөрдөн кыштын күнү электр энергия алып, ал электр энергияны жайдын күнү кайтарып жатабыз. Сууну жөн эле курулай ачпай, генератор аркылуу агызып, андан чыккан электр энергиясы менен кыштын күнү биз алган электр энергияны жаап коюп жатабыз. Мындай жүрүш менен, мындай сүйлөшүүлөр менен мамлекеттин канчалаган акчасын сактап, 2020 жылдан баштап ушундай шарт менен иштеп келе жатабыз. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуп турса эле баары жакшы болот. Азыр Кыргызстанда стабилдүүлүктү бузгусу келген үчүнчү күчтөр да жок эмес. Биз бийлик башындагылар жөн эле жаткан жокпуз. Күнү түнү дебей, кара жаныбызды кар чуруп, жогорудагы ГЭСтердин курулушун чечип, көзөмөлдөп жүрөбүз. Кудай күч кубат берсе, баары жакшы болот. Сабырдуулук гана керек. Баарыбыз кышка даярданалы.